Жумалиев болуп келген. Ошол баштап атат. Анан кийин бул аягына чыкты. Өтүп көрөлү жаткан жерин. Мына жеберек жатат. Үйдө үстүнө сызылдыйна. Сибешик керек да. Айтып атпайм, бир күнү эшите алсам 2018-жылы 30 адам келиптир. Аламидин гос администрациядан дейт, мэриядан дейт, госрегистрден дейт, министерство транспорттан милиция соруп келип алыптыр, магазинди алдып. Кытайга мешет отуртасың деп. Ана мен айттым, албайм магазинди. Калган жердин баары болсо жогорку кеңештин депутаттары эмелер алды калган жерин. Биякын жери Бабановдук тияк болсо Асылбек Жээнбековдун, Дадаракка Сариевдики мынакей. Ошолор алып койдуңар. Калган жерлердин баары чиновниктер алган. Эси барбы? Жок, эси жок. Ким, сиз ким болосуз? Байке. Ушунча гектар жерден Кытай батпай калыптыр да, менин магазиним иштетет. Бул жерде сот ушунун документи. Силердин жерге эч кандай тиешеси? Тиешеси жок, мына айтып атпаймынбы. Ушуну жазып атабыз канча жылдан бери, соттор укпайт, көрбөйт. Демек, бул транспорт министрлиги жана тарабынан силерге рейдерлик басып болуп атат. Это есть рейдерский захват. Арбаңыздар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүн биз кайрадан эле баягы Кыргыздын негизги көйгөйү болгон жер маселеси, үй маселеси тууралуу кеп кылабыз. Тагырага биз бүгүн Бишкектин түндүк бөлүгүндөбүз. Өзүңүздөр көрүп турган арттагы жол бул Алмата көчөсү. Түз кетсеңиз чек арага барасыз, Казакстан менен чек арага, Кордайга. Ал эми бул капталдагы жол болсо, кантип Бишкек, Нарын, Торгак жолу, көлгө кете турган айланма жол. Мына ушул жер 94-жылы ЧП Барс аттуу ишканага берилген экен. 94-жылы Аламидин райондук администрациясы тарабынан. Бирок кийинчерээк бул жерлердин баары сатылып отуруп, акыры келип туруп, артыңыздарда аз көрөсүздөр, өзүңүздөр көрүп турган бир күркөнүн эле жери калган. Эми ошол ЧП Барстын өкүлдөрү ошол Аскар Акаевдин учурунан бери талашып келаткан жерин али да болсо соттошуп, ушу чындыкты орнотуп албай келишет да. Бул себептен бизге кайрышкан Үмүт Жокоев аттуу эжекебиз. Эми өзлөрүнүн оозунан угуп, бул окуя кандай болгон, бул жер канча убагында ЧП Барска өткөн, кийинчерээк эмне үчүн талаш болгон, анан аз келгенсиң артта турган жер дагы Кытай ишкерине өтүп кеткен экен да. Кытай ишкерине өтүп кеткен. Азыркы учурда Үмүт Жокоев эжекебиз ошол Кытай ишкери менен соттошуп келет. Эми азыр барып, кенен чонон бул документтерине карап, окуя эмне болгон, Бишкектин мондай 4 негизги жолдор кесилишкен жердеги эмне талаш экенин силерге кенен айтып беребиз. Эми Үмүт эже, могу документтериңиз бар экен, документтер алып алалы. Окуя кандай болгон, эми айтып берсеңиз, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун. Мынакей, бияга Алмата көчөсү, бул болсо айланма жол. Бияга түз кетсеңиз Дордойго барасыз, бияга Кылды кетсеңиз чек арага барасыз. Эмне болду эле бул жер кимге өттү эле убагында? Бул убагында биздин директор ЧП Барстын директору Пентеги Василий Николаевич бул жерди айыл өкмөтү менен сүйлөшүп, бул жерди эмеге предпринимательский деятельность алганда, ошондо бир 10 чакты адам болчубуз. Анан бул жердин баары чуңкур болчу, мо 4 бурч. Бу артта турганда эле чуңкур. Баардыгы чуңкур. Жол барбы эле ошондо? Жок, мына объездной жол жок болчу. Анда жок болчу. Биз биринчи келгенбиз, первый пароходиспиз. Анан кийин биз келип, ошо мына чуңкурлардын баарын толтура баштаганбыз. Анда могу азыр могу эме турат го, заправка могу бурчта. Анын ар жагында биздин Зеленый базар ачылган. Ал же Зеленый базардын жери аябай чоң чуңкур. Базар ачтыңар беле, жашылча жер. Бул жерде глина алчу машиналар, глина. Аябай чоң чуңкур эле, бул жерди толтурганга да көп машина эме төгүлдү да. Анан кийин Зеленый базарды баштадык. Биринчи ошондон баштаганбыз биз. Анан кийин бул жак болсо саз болчу. Саз. Могу сиздин азыр күркөгүңүз аркы үйлөр турган жер. 4 гектар жер берилген бизге. Мына 1. Анан кийин мына жер болсо саз болчу. Бул жерде бадалдар өскөн, гылыбалар жаткан. Ошондо 94-жылы сиздерге 4 гектар жер берилип атат да, ЧП Барска. Ооба. Анан эмне болду? 93-жылы. 94-жылы Аламедийский администрациядан жаңылап директор 4 гектар жер деп постановление негизинде анан бизге удостоверение берилди. Узаконить этип 4 гектар жер алганбыз да. Уже законно. Анда бул жер Аламединдин землеустройствосунда учетко турган да бул жер. Это теги автоматически уже учетко алынган да бул жерчи. Василий Николаевич ушинтип айткан, Пентегов директорубуз. Анан кийин бул жерде биз балдар менен бар иштеп баштадык. Бул жерде уже канча жол апсып, 3 жылга жакын апсыпка жүрдү да могу жердечи. Тегиздедиңер. Ооба, мына жолдун уровенин көтөрүп келишет эмне оңойбу. 3 жылга чейин ага чейин эч ким тийген жок бизди, баарын ЧП карап турган. Тигил жакты да бул мына жерлер чуңкур болчу, могулардын баарын түзөп келдик. Анан кийин
теректерди отургуздук, алма бактарды отургуздук, мына ортосуна жол түшүрдүк. Анан вагондорду алып келдик. Уже бул жер болсо эмеге даяр, предпринимательский деятельностьке. Биз жашап иштеп аттык, туура Рустам? Мини сек бар эле бул жерде. Мына балдар. Бул жерде көмүр сатып. Ошол баштан бери келаткан байкелер. Баштан бери мына биз менен чогуу иштеп келаткан. Ушул балдардан мына ошо анан игер чыгып кетти, калгандары маргаш жерде да биздин. Ошо анан бул жерде сварочный сек бар эле, мини сек бар эле, бүт баары бар эле биздечи. Уже мындай караганда жер эмеге даяр. Ишке даяр. Готов жер. Мы живем, работаем, существуем. Ошону көрүп туруп айтып атышпайбы? Жерде канча жылдан бери эчтеке болгон эмес жерде. Эчтеке курулган эмес деп туруп алып коюп атат. Жерди алуу, тартып алуу процесси качан башталды? Кайсы жылдары? Жерди тартып алуу процесси бул 97-жылдан баштады. Эң биринчи Ленинский айыл өкмөтү баштады. Анан Аламедис госадминистрация өздөрү. Себеби биздин зеленый базарды алып койушту да. Эң биринчи ошондон башталды. Анан кийин сеп бар, эмнеге биздин жерди алып койдуң? Ал жерге плиталар бар болчу. Кадимкидей ал жерде даярдалган жер болчу. Айтып атпайм, ал жерден глина алынган. Канча жылдан глина алып турган машиналар. Анан кийин айтат экен алар бизге Аламедис госадминистрация берди бул жерди. Бул жактан уже салына баштады. Кафелер, заправкалар. Анан түшүнбөй калды кимге тиешелүү жер. Анан тиги эмеге 2001-жылы бул эмеге кайрылат. Тиги госрегистрге. Анан баса 95-жылы уже телевизордон чыга баштады да. Эмелер жер алган предпринимательдер госрегистрден өткүлө деп. Анда госрегистр жок болчу, бити да жок болчу. Анан сеп барат 2001-жылы выездде, андан мурун барат. Барса госрегистр мынтип айтат, госрегистр начальниги. Я не буду, мен регистрация кылбайм сени деп. Неге? Ошону неге деп сураса, не хочу, не буду депти. Анан келет анан уже ар ким кура баштагандан 2001-жылы анан кийин госрегистрге кат жазат, кайрылат. Кайрылса айтат госрегистр, этот самый, мен регистрация кылбайм, потому что сверху кто-то заинтересован в вашей земле, не разрешает депти. Уже заинтересован. 2001-жылы. Анан кийин кат жазса, анан бизге кат келди, что тиги 97-жылы Аламедис госадминистрация отменить этип коюптур. Себеп 94-жылкы чыгарган токтомду. Отменить себеп. Могу эне сайдагы жителдер жалоб жазыптыр. Биз ошондо тиги экскаватор эмелер турганда иштеп аткан. Ташылдатып эткен үйлөр жагылып кеткен. Стеналар. Анан 3-4 эме берип коюптур. Ошонун негизинде эле отменить этиптир. Анан аны бастырып этти. 2001-жылы директор аны через арбитражный суд судья Бурончиева карады. Аны изилдешти. Ошо адрестер боюнча кимдер эме кылган. Изилдесе эч ким жалоб бербепти. Не было этого. Атайлап эле жасалган. Не подтвердился. Не было. По адресам жүрдүк да биз. Не было этого. Алар айтышты, биз эмбеткен эмеспиз деп. Там ошо жерде бир аял иштеген экен, орус аял Аламедис госадминистрацияда иштейт экен, күйөөсү таксист экен. Ошолор эле беспокоить этип анан жазып койгон экен. И все пошло поехало, алып коюшту ошо. Аны бастан эттик. Ошондо бул жаңарды алды, Ленин. Бул уже айыл өкмөтү госадминистрация сатып. Бир жакты болсо дагы алды. Албашты өздөрү. Бияк ошондо моля жери калды силерге. Биякты алып коюшту. Базарды алды силерден. Базарды алып койду. Анан кийин 2001-жылы бастан этип, анан кайра кат жазып атат. Биз эмени бастан эттик, эмебизди полный эмеге бергиле деп. Жаса каттап айтат. Үстүндөн бирөө кызыктарды. Ооба. 2002-жылы Министерство транспорта баштады. Алмада 2002. Жумалиев министр транспорта болчу. Кубанычбек Жумалиев. Анан башталды Министерство транспорта Аламедис госадминистрация сотко берип атат. Ушул жерди ЧП-барска туура эмес бергенсиге, бул биздин жер болчу деп. Транспорт министрлиги берди. Анан сот болду. Сотко барсак, дагы ошо арбитражный сот карады бул ишти. Караса, тиги Министерство транспортанын право удостоверяющий, право устанавливающий документи жок экен. Министрликтин? Ошонун үчүн отменить этип, анда эмеси отказаны удовлетворить. Биздин эмебизде калды. Бирок ошо менен токтогон жок булар. Токтогон жок. Анан Василий Николаевич айтып атпайбы? Бир ай дейт, буга чуркап жүрдү дейт, документ издеп дейт, чтобы туда. Ким жүгүртүптүр? Министерство транспорта. Чуркады дейт, бир айга жакын. Андан ашык чуркады дейт, документ искали дейт. Анан кийин кайра биз сотко чакырышты. Уже арбитражный сотко чакырат. Анан сот болуп атат дейт. Василий Николаевич, это первая инстанция. Мен отурам дейт. Отурсам, эменин представители келди дейт. Тиги Министерство транспортан келип алды дейт. Анан айтты дейт. Сот айтты дейт.
кана документиге тиги доказать ете турган сенин жериңер экен. Документи жок дейт Министерство транспорттан. Анан чуркап кетиш дейт, азалып келеш деп дейт. Чуркап кетип эле анан госактыны көтөрүп келди дейт. Мне не показали, перед носом вот так дейт. Белкнули дейт, отдали дейт судьяга. Анан судьялар кирип кетти дейт, совещание деп. Анан чыгып алып госакты есть. Все. Вы проиграли, Министерство транспорта выиграл дейт. Анан кийин Жумалевдин выиграл. Анан кийин выиграл, анан кийин мага көрсөткөн жок. Анан кийин госактыны көрдүм дейт. Госактыны көрсөм дейт. Этот госакт дейт. Нашему земельному участку не относится. Ал госак моете Алматинская дороганын кордай менен тетиге берип на асфальт, на дорогу кен. Схемасы. И все, на этом основании алып коюшту. Это есть рейдерский захват. Белым домом. Ана ошондо мол жактарыңыз бар кетип калды ошонун трассасы. Баары кетти. Анан кийин мунун баарын сатты. Анан кийин дальше сатып өттүгөн экен. Анан кийин буякты сатты. Анан буякты базар турган жерлердин баары сатты. Анан бул жерде болсо тиги биз үйдүн баарын жарып ийген экенбиз. Андан ары чоңойтуп новостройкага жетип элдердин үйүнө. Анан бул жерибизди Мутыевке берип койду. Бизден алды Министерство транспорта для государственных нужд деп. Кана государственных каралычы мына. Баары эле жеке жактарга. Ооба, бизден алып туруп анан кайра Мутыевке берип койду, индивидуально. Мутыев ким? Мутыев Министерство транспорттан адамы. Жумалиевдин подставной лицосу. Вот. Себеби бияктан биздин вагондорду ыргытып атканда эрекеттер жүрдү, чорныйлар. Ошо бирөөсү мага айтты. Тиги Мутыев ким десем, Мутыев ким? Мутыев ал деген бул жер неки Керимбектин жери дейт. Это его владение дейт. Эми Керимбек Кубанычбек болсо керек да. Керимбектин владениеси ал дейт. Эмеде отуруп эле телефондон айтып коет дейт. Деньги он отдает, а Мутыев на себя оформляет дейт. Мына. Ошо анан кийин Мутыев бияк менен соттошту канча жыл. Бияк менен соттошту. Иши сотто эле утуп атты барчы. Анан 2016-жылы, 2013-жылы бизге келди, вагондорубузду жүрүп ыргытты, живой вагондорубузду нары жака. Буякта вагондор турчу. Вагондор турчу могу жерде. Вагондорубузду бүт баарын жүрүп ыргытты нары жака, эмен жолуна мыккандыр. Туурабы? Анан вагондор ичиндеги көп документтер, сейфтер бүт баары жок болду, 2 ай турду. Анан кийин аны алып туруп бияка келди. Анан мага ачылышты, давай сен кет деп. Анан мен Сиз ошондо күркөңүз бар беле бул? Кичинекей камок болчу. Бизде биякта да камок турчу, биякта да камок турчу. Биз посменно иштечүбүз. Анан мен айттым, эмнеге мен жылат экен? Бул жерге кирбейт бул жер Министерство транспорттага. Мына атоочу дорога 16 метров да, эменин жери. Министерство транспорттан. Ошентип айттым, анан кийин мен жылбагандан анан алар эчтеке кыла албады. Анан 2013-жылы келип буларды ыргытты Мутыев командасы менен, бригадасы менен келип. Анан 2015-жылы Мутыев деген эмне ошол? Мутыев деген ушул жердин баарын 4 гектар жерди баары алган владелец. Жеке ишкана бол. Жеке ишкана эмес ол. Кандай деп айтсам? Землепродавец. Мутыев деген киши да? Мутыев дегенби? Аты жөнүн билбейт экенбиз. Мутыев Керимбек Чикитаевич. Мутыев Керимбек Чикитаевич. Ошол киши өттү, Ошол индивидуально мына государственный эмеге керек деп туруп, индивидуально. Транспорт министри ошо өткөрүп койду. Кайра эле Мутыев өткөрүп койду. Индивидуально. Анан вы проиграли, я выиграл. У меня красная книга деп, красная книга пайда болуп туруп, у нас синяя книга. Ошо анан кийин 2015-жылы Кубат деген бирөө пайда болду. Келип туруп эле 15 вагон киргизип салды бояка. Анан мен чуркадым, ГКМБга чуркадым, тияка чуркадым. Бияк Василий Николаевич шарчатып атамсага коркутуулар башталды. Анан кийин мага берди, мен чуркадым, доверенность менен чуркап жүрөм. Анан кийин аэроплотун текшерип эмете баштаганда Кубат деген келди, 15 вагон алып чыгып кетти, контейнер. Алып чыгып кетти бүт. 2016-жылы анан кийин Кытай пайда болду. Давай 2016-жылы Кытай пайда болду. Короче, кытайча келип сүйлөдү, мен бул жерди сатып алдым, давай. Эменди алда жөлө деди. Мен жөлөбөйм. Кимден Кытай экен? Атын билбейм. Анан кийин мени эмеге чакырышты. Робудага. Кайсы робудага? Аламидин робудага 25-чи кабинетке чакырды 2016-жылы. Мен кирдим, кирсем мага бир документти көрсөттү. Документте эмитип жазылып турат. Турсунбаев, Марат Турсунбаевич деген Көл Мунай деген эме бар экен, организация. Биздин жер ошого өтүп, бул баары жөн эле жасалган немелер да. Ага өтүп, анан ал болсо ошо Журан Сизун деген Кытайга сатыптыр. Журан Сизун? Гражданин КМР деп жүрөт. Сатылыптыр бул жерибиз. Сатылыптыр. А биринчи Кубат айткан, мен 223 миң долларга сатып алдым деп, анан кийин ал жок болдубу? Айттым, вагон ал, анан кийин бул пайда болду. 2016-жылы Журан Сизун деген мен сатып алдым деди, анан стройка башталды. Мени жылдыр деди. Могу куруп аткандар ошол 2016-жылы курулуп баштады. Эмне булар? Бул жер эме ижарагабы, арендагабы? Ижарага эмес, магазин, под магазин. Баарын магазинге бермекпи, дүкөнгө? Ар бирин $3 берем деп
планировал 17 эшик. Мына мен аягыма чейин, мен можериме чейин курдум. Мен коюп кой десем болбойчу. Анан кийин тиги мен алдашты, давай сен макул болгун бизге, биз эме договор түзөбүз. Сен мояка киресиң, 3 кабинет берем, у тебя и туалет, ванна, все будет. Сен только арызданбагын, все. Мен Мутыевке айттым дейт, сами договоримся деп айттым дейт. Булардын зам директору Хилова Шамиль. Ким? Хилова Шамиль. Зам директору. Вот, мунун илгери атасы бу тууганы эмеде ген прокуратура иштеген экен Кыргызстанда. Короче, такой важный лицо, да? Мага келип айтты да, я никого не боюсь дейт. Бар, каалаган чорнуңду алып кел, даже президентти алып кел дейт. Мага. Ошентип анан кийин, а сен билесиңби бул жерде спорный участок десем, да, я знаю, 12 лет судились и не выиграли дейт. А потом ты купил, да, деди. Ошентсем анан кийин бир малда эле кирип алып мага кыйкырып атат, я у Мутыева купил деп. Көрдүңбү? А тиякта болсо документально журналистизм деп көрсөтүп атат. Анан как ты у Мутыева купил десем, анан кийин мага телефонду алып келип алып көрсөтүп атат Мутыевдин сүрөтү. Мутыев сотто отурат, Яков мени сотко берип атат. Анан мен айттым дейт, я с ней сам договорюсь деп дейт. Давай кеткен болбосо Мутыев берет, булардын баары демонтировать этет деди. Анан мен айттым, я тоже не боюсь, у нас тоже документы есть, у нас есть основания. Никуда Бар тиешелүү эле документтериңиздер бар да, азыр күндө деле. Бар. Бар чечимдер ошо 94-жылга чыккан чечимдер бар. Мына анан карабайсың, мен 97-жылы мынакей Министерство транспорта кат берип атат бизге, окусаң. Пентигоу, да? Пентигоу. Мына Министерство транспорта кат берип атат. Токтоткула стройканы, мына бул трассек. Например, вам прикрепляется на полосе отвода дороги деп турат. Райымкулов деген ошондо министрдин орун басары жөнөткөн экен, а? 97-жылы 26 августта жөнөткөн. Мына 97-жылы. А биз уже ген пландар даяр болду. Ген пландардын баары архитектура, жанагы эмелердин баары менен уже печати закреплен, бүт баары бүткөн болчу биздин ген пландар. Бул магазинда ошонун ичине кирген. Бизде бүт баары кирген да. Просто кийин гана можеде алып койгон үчүн бияка жылды коюп койгонбуз. Как прилегающая территория деп эсептелет. Эгерде биз койбосок, ар ким кое баштады да. Бул жерге анан сиздин күркө турат. Биятачы. Ооба. Ошо жаныма ар кимди коет буларчы. Ар ким келип мага секирет. Ушо кеткене деле жер. Артына кантип өтөсүз? Артынан да өтүп көрөлү жаткан жерин. Ушул жерде жатып иштейсиз. Ушул жерде жатып иштейсиз. Ушул жерде чечилип иштейт. Келсең. Мына ушул жерде. Көрүңүз, көрөйүк да. Мына өтөп. Бир адам бараң. Не берем, ушул ичине болуп. Кечти сүйөп келип жатасыз. Мына көрдүң? Мына. Ушул склад. Ушул экиден үчтөн алып ушинтип. Мына вот мына весь менен мына. Мо жерде 93-жылдан бери чоңойтуп койдум ушул. Ушул жерди таанасызбы? Ушул жерде өзүңүз небереңизден үйдө үрүстүнө сиз ылдыйна. Сменщик керек деди, мен чарчайсың. Бир жумада 2-3 күнгө алмаса ушул. Азыр неберем уруп өзүм жалгыз иштеп отурум. Синин кызым жардам берди. Студент болду. Имтиже мынакей 24 чарчы метр болгон күркөсү. Азыркы учурда чоң бизнесмен Кытай жараны, андан башка дагы транспорт министрлиги, Аламидин райондук администрациясынын баары эле талашкан ушул күркө экен да. Эжебиздин ошо 93-жылдан бери 4 гектардан келип ушул азыр 24 чарчы метр жер калыптыр. Мынакей жашаган жери ушул экен. Ушул жерде жатып өзүнүн оокатын көрөт экен. Бирок бул да башкаларга аздык кылып атса керек. Ушул күркөсүнө азыркы учурда талашып жатыптыр да. Эмне дейсиз? Сөз жок. Комиссия болуп, гос органдар кайра комиссия болуп келишет, мага ал магазин Кытайга кетет отур. Мына неберелерим окуйт, ушулардын бирде да жардам берер жокмун. Тапкан акчам бар, адвокаттарга кетет. Василий Николаевич 12 жыл чуркады, мен 7 жыл. Мамлекеттик органдардын комиссия келет бизге. Комиссия келет, айтып атпайм, бир күнү эшитип алсам 2018-жылы 30 адам келиптир. Аламидин гос администрациядан дейт, мэриядан дейт, госрегистрден дейт, Министерство транспорттан милиция соруп келип алыптыр, магазинди ал деп. Кытайга мешет отасың деп. Ана мен айттым, мен албайм магазинди. Бизде азыр разбирательство жок, чыкпайм мен дедим, ошо.
Ал эмеден болсо Ленский эмеден сельсоветтен Андрей Дравницкий деген бар, ушул жердин чатагына ошол баштаган да. Ал келип алыптыр, милиция келет азыр эме кран келет, магазинди алат деп. Милициянын музейге текшерсе сокпа чык дедим. Ошо госоргандар жардам бергендин ордуна кайра өзүнүн гражданин үчүн тебелейт экен да. Балдарыңыз ушинтип багасыз ушул жерде. Ана мына неберелерим өздөрүнүн күчү менен окуйт, ушуларга кийимге чечтик алып берилган. Тапканын баардыгы эмеге адвокаттарга кетет. Ушул эле соттон сотко. Соттон сотко. Измайлова Рамиля деген карады 3 жыл. Даже күйөөмдү жалган жала менен Узакбаев болуп, баардыгы биригип Шамил болуп, жалган жала менен Айдаров Бакай болуп сүйлөп жүргөндө ишти бүтүрө алган жок. Жер ишин дагы, бул ишин дагы бүтүрө алган жок. Только акча алганды гана билди. Азыркыга чейин документтерин бербей атат Измайлова Рамиля. Мен башка адвокат менен иштейм үчүн бербей койду. Ошо ана мен даяр эмес элем, күйөөм өлдү, акчам жок. Азыр карызга батканмын аябай. Анан кийин эптеп бир адвокат жалдап, ошо азыр мына Узакбаевдин иши менен алышып атам. Мына магазин. Күйөөңүз каза болуп калды. Каза болуп калды. Ушулар сүрөй бер, жалган жала менен. Подложный заявление Айдаров Бакай юрист, Кытай юристи сүйлөтүп атып күйөөм өтүп кетти. Мистан канча чейин чыдайсыз аны? Билбейм, мен азыр ден соолук жок, мен азыр ооруп атам. Анан ушул мен ошондо жер боюнча сүйлөттү. Анан күйөөм жалган жала боюнча сүйлөп атканда мен 2 жыл справка тапшырып койсом, Узакбаев лично мен Ленскийге барам. Мага жакын да Ленскийдин поликлиникасы. Ошол мага мени карап мага жардам берген врачты 2 саат допрос кылыптыр, өзү чакырып кабинетине Узакбаев. Азыр бул Кытай бияка салды. Кытай артыма салды. Анан Мореки жери мына могу генерал Мореки эмеге капитальный стройка керек могу. Негизи мындай болбош керекпи? Бул капитальный стройка. Жеңил конструкция болуш керек ошондо? Мына Мореки астын карап көрдүңүзбү? Мен издеп чыкпадым муну, мына кагазы бар. Генеральный эмеге кирет бул. Мен көрсөтөм сага муну эмес. Бул генеральный эмеге кирет. Мен азыр алып чыгам кагазды. Мынакей. Кантип деле курулуш жүргүзүлдү? Аябай чуңкур кылып куйду да муну. Муну бир канча 6 ай, 7 ай болду муну. Азыр өзү ушул ишкана барбы биякта? Отуруш иштешет да булар, э? Под магазин берген муну. Муну дагы мага тиги бергендердин баары мага подстрекать этип атат да. Бул өзү туруп алган деп. Бул катын канча мага кыр көрсөттү, жоготом деп. Ушунун баары эле дүкөн болмок турбайбы анда? Ооба, бул жерде мынандай жок, карасаң бир эле магазин арайын. Алтынбекке сатып. Мен канчасынан бери иштейм. Мына, Мореки мына. Капитальный стройка келет мына. Кара. Капитальный стройка. Мен муну кагазы бар. Бир 6 айдай курушту, муну? Бул жарым жылга жакын бригада иштейт. Мунун ичи бош. Арты ичи эмне болуп калды бул жер? Ичи эчтеке жок, пустой эле течакка сылап турган намоларды жакында алып келип коюп таштады буларды. Жакындабы? Жабыйда. Аз эле күн болуп калды, алып келгенинечи. Аз эле күн болду. Аз эле күн болду. Эмне байты, бияк эмне база болуп калды азыр? Бул эми турганда бул Кытайдан келген товарларым бар тең үч жерге алып келип, бияктан анан базарга таратмак экен да, оюн боюнча. Анан ушуну куруп аткан мен айтайын дегеним, бул ортодон десятка эме кеткен. Чоң электроэнергия. Ушунун арзанында жердин астында жөн эле касып турупчу. Кирпич коюп. Кирпич коюп эле чыштап койду да. Анан үстүнө десятканы эчтекенде условия түшкөн жок. Коопсуздук эч кандай болгон жок. Азыр деле кеп текшерсөлөр болот деп. Анан мен ошо качан киргизди аны? 2016-ж. 2017 жылы. Эчтеке эметпей эле киргизди. Ошо астына салды, кирпичин салып койду да. Айтак анын өзүнүн стандартына салыш керек болчу. Турба өткөрүп, анан ошондон эле кооптуу болуп атты бул жерчи. Чынын айтканда бул жерде кооптуу жер. Талаштырмасы эле жер көп болот да. Булардын баягы же акчаданбы, же бийликтен адам барбы билбейм. Бул Үмүт Кошоевич деле постоянно эле ушул ишинде сотко баягы барат, сотко барганда соттон эле кайта отказ берип коюп атат да. Баягы отписка да? Отписка эле берип. Канча жылдан бери отписка келет атты соттарганачы. Азыр кайсы сотто каралып атат иштериңиздер? Азыр эми мен сот. Эмне болуп атат соттук иштериңиз? Аламидин райондук сотунда да? Аламидин райондук сотундан отписка ала берип канча жылдан бери чарчап. Азыр эмне болду? Азыр Аламединский райондук соттун судьясы Узакбаев деген булардын личный судьясы. Бул Кытай личный судьясы болуп калды. 2019-да мени сүйлөп атат, мына магазинди алып берем деп убада берди. Вот ошонун үстүнөн кетип атат. А мен болсо жер боюнча эме кетип атат меники. Дагы эметип атам, күрөшүп атам. Потому что сен азыр мен көрсөтөм госактын. Мынакей көрдүң э? Мына муну токтот деп келдиби? Анан кана токтогон, кана гос эмеге кирген.
мамлекеттик трасса деп айланса болбош керек деген да. Сатылган, калган жердин баары осы жогорку кеңештин депутаттары эмелер алды калган жерин. Бияктын жери Бабановдуку, тияк болсо Асылбек Жээнбековдун, Дадарыкка Сариевдики мынакей. Ошолор алып койдуңар. Калган жерлердин баары чиновниктер алган. Мынакей. Мен болсо 93-жылдан бери жүргөн, бул жерде иштеген, эмени курган. Биз болсо көчөдө калдык да, на улице. Эмени тепкилеп атса. Органдын властын адамдары өздөрү келет. Bir күн эшикти ачсак, 2019-жылы, 2018-жылы эсимдеби? 30 адам келиптир бул жерге. 8-де, эртең менен 8-де жүрөгүм түшүп калды. Неберем ошондон чочуп калды да, ооруп атат азыр. Анан кийин азыр деле менде ден соолук жакшы эмес, бөйрөгүм бүт баары ооруп атат. Көрүнгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Себеби 2019-жылдан бери Узакбай мени сүйрөп, анан могу эменин юристи бар эле, нанимат эткен Шамилдин. Айдар Бакай деген. Ошол келип менин күйөөмдү уруп, мен жокту. Анан адвокатым бар, адвокат болуп келип, биз анан кийин эмеден өттүк. Медэкспертизадан өтүп, эмеден медэкспертизанын эмелери, кагаздары бар. Ал эмеги сүрөткө тартып алган, мен дискага көчүрүп койгон. Эмеге бардык, Робудага барсак, биздин да эмелерди ыргытып ийиптир. Первоначальный документ. Анан кийин Айдаров Бакай, уларды эме жасат, 10 күндөн кийин менин жолдошум болот. Киктеп Сергей мени уруп салды, 25 телефонду сындырды деп. Ошо менен 8 ай сүрөдү. Биздики калып, только диска турса да бүт баары кайрылдык. Жок. Анан Айдар барсак, мен допрос жасап атканда Айдар Бакай ошол жерде иштегенби билбейм, бардыгы менен чай ичип ошол жерде келип, следователдин алдында печать этип отурду. Анан акыры күйөөм болсо ооруп, рак болуп ооруп өлүп кутулду булар. Күйөөң сагыз болуп калды. Рак пожилуду. Мен ошондой азаптарды тарттым. 2019-жылы Узакбаев сүйлөп жүрүп буларга эме чыгарып берди, магазин алынсын деп. Еще жазыптыр. Мореки магазин ортодо турат экен дагы. Көрбөйт, багочу келген жок. Келбей эле ортодо. Биз менен эмени жаап атат деп жазыптыр. Мынакей кара. Четте эле турат го. Мына. Аламин райондук соттунун судьясы Узакбаев. Рай суд. Анан мен күйөөм өтүп кетип, мен ооруп ошентип калдым. ПССден отказ бериптир, бул кичинекей магазин өзүңөр эле алып коесуңар деп. Жок, азыр бир юристти таап алып туруп, баягы жалган жала менен, подложный жала менен сүйрөгөн эме кеткен юрист. Бакай, азыр болсо башка Мендеков деген юрист алыптыр. Ошол сүйрөтүп атат мени. Кайра баштады. Анан кийин мунун ортосунда уже Министерство транспортадан представительдер келип, баарыбызга була Газпромго да мага бүт баарыбызга эме берген, уведомление. Аласыңар, могу жер кетесиз кетет, бул жер транспорт министрлиги уже расширение дороги башталат депчи, могу жерде. Анан кийин булар сүйрөп аткандан мен Министерство транспортага бардым. Барып айттым. Мен барып айттым, баарыбызга бербедиңер беле, мына эйга бердиңер беле, сен баарына бергенбиз дейт. Анан бергилечи Мореки, булар мага бербейт. Уведомление бергенбиз деп берип, доказать этип бергилечи мага, бул мени сүйрөп атат, өзү судоста туруп дедим. Десем анан кийин, жер боюнча мени сот ишим бүтө элек деди. Ошентсем анан жазып, печать коюп, подтвердить этип берди, сотко тапсырсам, Узакбаев дагы какой-то бирдекелерди таап отказ берди. Кайра аны деле Узакбаев. Жок, анда дагы какой-то бир нерселерди придумать этип, азыр кайра сүйрөп атат, 31-де сот эртең. Саат 1:30. Ошо. Бияка кирип көрсөк болобу же ачабы булар? Билбейм, теги. Документтер бар. Сиздер сүйлөшүп турасыздарбы булар менен? Мон номери код эме? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Журналисттик койчу. Эси барбы? Жок, эси жок. Ким, сиз ким болосуз? Байке. Байке, жооп берип койсоңуз. Эчтеке жооп бербей жаап алды ушинтип. Уведомлениеде кабыл албай койду. Эмне кабыл албай атат? Эме дептир, начальник Кытайда. Шамил седер отуруп, мен сотко сүйлөтүп атат. Ал ким десиз? Зам начальник десизби? Директордун орун басары. Булар болсо уведомлениени албайт экен, айтып турат, Кытайбыз эмеде, Кытайда эч ким жок деп. Эч ким жок болсо мени августтан бери Шамил сүйлөтүп атат. Киришпейсизби? Вагондордун, жилой вагондордун биякта жүрүп өсөтүп. Кимсиз? Мунда турган вагондорду мутуй биринчи ал жака ыргытты. Ал жактан биякка. Жана башка ыргыттыбы? Анан эми болсо Кытай биякка ыргытты. Муну салган деген биякка. Анан бияк салгандан жылдыр салдыңбы? Ыргытып стенкасына жазып, мына аякта жашап иштейбиз деп, жашап иштечүбүз.
Азыр вагондордун биякта жатат. Бул жерде Канча вагон бар эле мурда сиздерде? 2 вагон, анан Ошол вагондорбу? Ошол вагондор. Менде эч кандай условия жок, көрдүңбү? Складым жок. Ушунун баарын ушунун баары. салыштыбы? Кытай салдыбы? Анан могуреки эмеси мына жери. Мага мен сүрүштүрсөм айтышты. Без разрешительных документов, без ввода эксплуатации. Эч кандай билбейм, кагаздар жокпу? Ооба. Экотек инспекциядан болсо мына менин вагондорум. Көрдүңбү? Мына үчөө турат экен. Тетигиби? Займе ыргытышты. Баягы 94-97 жылдар алган вагондоруңуз, Ушундайынан барып келип ушинтип бирдеке жасап, табак пиширип ушинтип жатып иштейм. Азыр жанакы күркөңүздө жашайсызбы? Ооба. Анан могу сентябрда сук болуп мына. Ушинтип ыргытып атышат, Анан бул жерди көрдүңбү? Буяк могу жер чуңкур болду, саз болду. Ушундай эле тегиздегенсиңер да сиздер. Ошол жерде тегиз ушундай турган. Бул жер чуңкур болду. Анан кийин бирөө келип туруп, вагондорумду тетекка ыргытты. Бул жерди мен сатып алгам, бул жерге эме заправка кылам деп. Заправка бар. Буяк эменики экен, бабамдыкы экен. Могу жер бабамдыкы экен. Жок, тетек аркы. Аркы полео, Могу жерди дагы жөн турган жерди дагы бирөө сатып алдым деп ыргытып атпай вагондордун тияка. Анан булар вагондорун алгын, вагондорун ыргытабыз дегенин тиги Министерство транспортадан билдим, бул жерге салынганга уруксат жок болбойт. Анан кайра вагонду 10 000 сом менен бияка алып келип койдум. Вагондор ары беле таш жүрөт. Ушинтип тынчтык жок. Негизи ушул жерден моунда жол кетчи. Кандай? Ортадан кеткен жол бар болчу, өзүнчү машина каттачы жол. Мында кыйгаш болуппу, Жок, мондайнан, мына могу жерде негизи мамлекеттик жанында жол бар да. Капталдан чыгып кеткен жол. Капталдан. Мунун ушундай жол бар болчу. Ушунда мамлекеттин өзүнүн жолу бар, проектси менчүчү. Бирок ошого да баш ийбей, ушинтип баягы кандай жол менен чыгарып алышты да. Ушу жолдучу мындай. Азыр пробка болуп атат постоянно жолдо. Если мен чыгарып койгондо мен уже машина өтө бербейм. Кандай тоскоолчу эле өтө бермейт. Транспорт министрлиги муну эмне деп атат? Баягыда эле чыккыла бошоткан эле кат менен. Дагы ошондой келип атат. Дагы ошондой система менен келип атат. Мурда жол бар беле биякта? Жол бар болчу. Жол бар болчу. Могу айтып атпайм, мына баягы сазды биз давырымны дароо көтөрүп келдик, көрдүңбү? Көтөрүп келип, теректерди көрдүңбү? Могул жакта 19, могу жакта 11 терек, 30 терек бар болчу. Көйкөлүп турчу. Мына булар биздики бүт. Анан алма бактар нары жакта. Ичинде скважина, суу чыгарганбыз. Ортосуна жол салганбыз. Скважинанын ичинде калды, столбабыз калды Кытайда. Бир машина темир тезектерибиз калды. Алма терек, алма салмана бүт барын. Бул жер эмне болмок эле негизи? Мындай бир сейил бак болмокпу же бир? Мына пландары, ген планда бар да. Ген планда эмне болмок бул жерде? Ген планда бул жерде чипи барса эмне кылмак да? Эс алуучу киши жай кылып, анан кийин бул жерге жанагы сатуучу күркөлөрдү курмак экен. Базар сыяктуу болмокпу? Ушундай кылып. Эми 16-тан бери Кытай ушунча эле тозуп алды да бул, 16-дан эч ким кирбейт. Эч ким кирбейт. Киргизбейт мына немелер киргизбейт. Жанагы Даже уведомление бере алышпайт. бергенен баштап эле бул контейнер алып кирип коюп кое баштады да. Контейнер алып кирип, ага жерде эчтеке жок болду. Мына жакында эле бир 2 эле 3 айлы болду. Турган эмеде турат го. Турбайт, үйдөчү. Алар азыр Кытайдын 4 жаран жашап атат. Тетик үйдөбү? Ошода мыйзам ошода 4 Кытайдын 4 жаран жашап атат азырчы. Дайны мамлекетте. Эрдесе куралган эмес, бизге кат келди да, мына булар көрүп 2 этаж эмени куруп тигине жашап атат да. Биз вагондордо жашачубуз. Тетик үйдү Кытай салып алды. Ооба, Кытай салып алды. Муну мен жазсам экотек инспекциядан легкое сооружение деп келди. Бул дагы бүт легкое сооружение. Бар легкое сооружение деппи? Мен эле эме экен. Сиздики легкий эмес, булардыкы эле легкий. Меники тяжелое сооружение экен. Сиздики жеңил конструкция. Булардыкы капиталисттер. Ушу жолдун болуп тугундай кеткен да. Могу десяткабы? Десяткада. Ушундай турчу да. Ошонун жерин алды менен алдыбы? Ооба. Ошондо мында 6 метрге чейин эч ким эчтеке курган уруксаты жок. Бул бир экинчиденчи, экинчиден Байкент ачсаң көр. Муну жылдырып туруп, анан буну курду да. Мунун астынан жер касып таштап. Могу ылдый алып кетти ошондо жер. Эми провод турбайт. Жер астынан чатты. Эми билем ушунун кийин бир 5-10 жылдан кийин чоң авария болсо, түйө басып өчөт. Эми суунун астына, жердин астына же турба өткөрсө бир жөн өзүнүн инструкциясы менен андай кылган жок. Мен көрүп, зейнимге до сих пор мен электр тармагында чыгып айткам. Былтыр айтсам, келип карап кетип калды. Аркы заправка турат го. Алда ошондой киришкен да.
жердин астынанчы высокий дейчи, заправка өтөт го. Анан петролиум бу, петролиум да. Анан кийин жердин астынан кирди. Анан кийин ала чыгарып турган кайта үстүнөн кайта высокий чыгарып коюшту. Бул кылган жок ташыкпыр. Ушунун жердин астынан калды да. Эми менин жеке оюм боюнча билбейм, мен эртеңки күнү кандай состояние болот. Эмне болот, белгисиз. Эси труба менен өткөрүш керек. Петролиум труба менен өткөрүш керек. Өзүнүн эмеси бар да, эрежеси менен. Бул чытады дагы кум төп туруп, чытап койду болду. Көргөнсүз өзү ошондой кылып. Мен өзүм көрдүм. Мен бул жерде 13 жылдан бери ушул жердемин. Мен ушул жерде иштейм. Машина менен ушул жерде иштейм. Onun жерде кандай бул жерде саста болгон, ушу жанагы Үмүт Кожоев айткан күбөсү менен ушул жерде бүт алма теректен бүт отурушкан. Просто зейин кейтти эмечи. Эми мамлекет бийлик менен акча менен иш бүтөт экен. Эми Садыр Нуркожоев иш келгенде Камчет Кыдыршаев деген ушул маселени көтөрсө, ушуларды элге чын жеткизсе, ушундай бир тартипке алып келсе деп атасыздар да. Ушундай талаш маселени көрүп, ушундай бир оң чечим чыгарып берсе кыргыз элине да. Карапайым эл, мунун азыр карапайым эл, ушунун акчасы болсо эмче бир чара алынат. Акчасы жок. Мизамдын чегинде экенин билип туруп, ушу 10 жылдан бери сүйрөп келет бул адамдычы. Сотко жайма, соттон эле кайта отпускага чыгарып коет. Ушинтип эле келе жатат да. Мен ушунду Садыр Нуркожоев жетип калса, ушу өзү көзөмөлүнөн алса. Бул Мутыевга берилгенби ошондо? Мутыевга берилип атат. Могу 4 гектар жер. Бизден алып алып, туура эмес берилген деп. Ана Мутыев Министерство транспорттун жери деп алып туруп, Мутыевга берип атат индивидуально. Министерство транспорта. Ошол чыгып берип атат да каптап, Мутыев Керимбек Чикитаевичке дейт. 2003 жылдын 10 айынын 22-си дейт. Ошондой берилген экен. Номер 1128 номери менен берилиптир. Мына госрегистр берип атат. Аламидин рай администрациясы деп берилген экен. Кайрыла сиздерден өкмөткө деп транспорт министрлиги алып туруп кайрыла Мутыевге өтүп атат ошондо. Мына түшүндүм. Ошондой Мүмтөз айтсаңыз, бул эми ушул мындай делем, бул кашанын башын баштаган ким ошондо? Транспорт министрлиги? Ошол болуп атат, анан ким болмок. Айыл өкмөтү менен гос администрация мурун эле госрегистрде мурун башташкан алар. Анан кийин бул кошулду. Бул кошулду. Ошол убакта министр жаңы Жумалиев болуп келген. Ошол баштап атат. Анан кийин бул аягына чыкты. Ошол бул Мутыев сиз айткан боюнча ошол жактын эле бир пособный кишиси. Мынакей. Кабак. Мына булардын документи. Госакт мына. Кимге Мутыевга берилгенби? Жок, эми Министерство транспорттун госакты. Баягы сотто бат эле пайда болгонбу? Утуп алып анан кийин мына буга берип атат. На основании вот этого мына. Мына бул госакт анан сот болуп атканда Василий Николаевич айтты деп атпаймынбы? Булар жоголуп кетти, 1 саат күттүк дейт. Анан мону көтөрүп келди дейт. 1 саатта эле? 1 саатта көтөрүп келди дейт муну. Ошондо копиясы да бул, копиялары. Передносу эмне болуп атат, мүлктүн алып кетип анан эме чечим чыгарып атат дейт. Болду. Министерство транспорт алды, могу келди. Сен утулдуң депти. Мүмтөз, эгер ушул маалыматтар боюнча могу көөлүк боюнча акт болгондо могу эч нерсе болбош керек эле да бул жерде. Ооба. Ана тигине теп-тегиз эле табылыш керек болчу. Анан жолдор өтүш керек болчу, чынбы? Ооба. Бирок транспорт министрлигине өткөндөн кийин эле кайра эле Мутыев өтөт дагы анан сатылып баштайт. Это свой человек, өздөрүнүн адамы да. Это. Ошондо Кубанычбек Жумалиев өзүнүн адамдарына каттырганбы? Анан кандай тааныбаган бирөөгө берет. Откуда он появился? Бул каяктан пайда болду? Мына резервке захват кылып могу жерде бүт 4 пуштак адамдар менен соттошуп жүрдү. Бул Мутыевби? Анан мынакей сотко анан кийин экинчи инстанция сот болду. Биз эме жаздык да, баягы апелляцияны жазып атабыз, экинчи жолу сот болуп атат. Соттон кийин Мамаев деген кириптир, 7 судьяда отурабыз дейт. Василий Николаевич мен түшүндүрүп айтып атам дейт. Мамаев деген зам министри келди дейт, Жумалиевдин. Эштеп тыкырып кирди дейт. Прям так орал дейт, кирип алып 7 судья карап. Что вы сидите, что вы решением тянете? Там схема автодороги есть, все, чтобы решение было деп чыгып кетти дейт. Анан алар эки жакта чыгарып койду дейт. Ошо менен бүт утту мынакей, утуп анан кийин акыры жер анан кийин буга кетти. Жол курулбай эле кайра Мутыевди өтүп кетип атат да ошондо. Анан Василий Николаевич муну көрдү, айтып атат мынакей. Схемасы ушул экен мынакей. Алматинка, Георгиевка. Тетик жолго буяк жок. Кана биз
жерибиз. Спорный участок. Могуну көрсөткөнүм экен, Мына, ушуну менен утту. А бул жерде Сот ушуну документ. силердин жерге эч кандай тиешеси? Тиешеси жок, мына айтып атпаймынбы. Ушуну жазып атабыз канча жылдан бери соттор укпайт, көрбөйт. Демек, бул транспорт министрлиги жанагынан тарабынан силерге рейдерлик басып болуп атат. Это есть рейдерский захват. Мына, көрдүңбү мына? Анан кайра жеке колдорго өткөрүлөт. Мына. Мына ушуну айтмакчы, соттошуп атабыз. А соттор көрбөйт, деп атпыз. Закрытый базан Василий Николаевич айткандай. Анан кийин масштаб жердин эмесин алдык, кайра эле эмеден Министерство транспорттан мына. Мына ошондо объездной дорога түшүп атат мынакей. Кийинки эмесинде. Мына, бул турат. Ошондо деле жок. Эми бул жерде мына Мутиевдин эмесин карасак мынакей. Берип атканда. Кайра 4 бус пайда болуп калган. Бул качан 2003-тө берип атат, Бул жерде жок. Бул жерде качан соттошуп атасыңар? Кайсы жылы? Ошо 2002-2003. 2000 муяктан утуп туруп эле кайра Мутиевге өткөрүп атат. Бул жерде мынакей 4 эмебиз жок да мынакей. Жок, Министерство транспортага жерди эмнеге берет? Министерство транспорта жолду эмелерди карайт да. Биз анда жола, бирок могу жерлер берилбеш керек эле. Ооба. Сплат аркылуу алганбыз да. Сплат, анан эме деп эмелер 958 берген. Ушулар менен чогуу курганбыз да. Эми сплат кайра эле Министерство транспорттун подразделениясы бар. Анан биздин жерде анан тартып алышты. Ошондо бер жагы 20 жыл болду соттошуп келеткендер. Акыры анан магазинге калды күнү бул Кытайдын. Ушул Ушунча гектар жерден Кытай батпай калыптыр да, менин магазиним иштетип атат. Сиздерге тийген 4 гектардан азыр ушу кичинекей 1 сотка жетпеген канча чарчы метр аянты? 6 на 6. 36 метр квадрат болгон жер калды. Баягы барска тиешел. 6 на 6 24. 24 чарчы метр болгон, Ушул жерде кичинекей калды. Ошону талашып атышат эми. Без склада, без ничего мынакей вагондорун бияка кыргыткан. Эми ошо Кытайга көп болуп, анан Узакбаев жазыптыр, ошо биез менен эмени жаап атат, алынсын деп эме чыгарып бериптир. Айдаров Бакайдын айткан сөзү боюнча. Воочию не убедившись. Ошо 2019 жылкы эмени азыр Кытай көтөрүп атат. Алып бергиле деп ПССге кат жазып атат. Эми эртең сотуңуз болот. Эртең сотум. Мен бердим уведомленияны. С печатью, что бул дагы сносто турат. Мен да сносто турам депчи. Эми пока ушинтем да, жакта сотто айткан. Же болсо баары мыйзамдуу болсун деп атасыз. Баары алынсын. Жок, туура да. Жолдор салынсын анан. Ооба. Анан бирөөнү алып коюп, калгандарын салып бир жеңичтен. Жок, анан биз эми ушунча жыл иштеп жөнүгө калып көчөдө калышыбыз керек. Жер берсин, же могу жарым берсин, берсин. Жегетсиз Борек Кытайдын толтура ишканасы, рынный хозяйствосу көп. Ошо резервтер чарчап майнек. Бир эле Кытай 100дөн эме жер эмететсе, 100дөн ишкана эмететсе, кичинекей Кыргызстанда эмне кылат? Булардын хозяйствосу көп аябай толтура. Бул жакта. Мына могу Сирквейде ушул Кытай куруп атат, тетик жерде. Сатып, ушул Кытай куруп атат. Сирквейде. Ушу сатып алыптыр. Аты ким дедиз? Журан Сизун Лучунфуга подарить этиптир бул жерде. Ошол Лучунфу сатып. Лучунфу ген директору, зам директору Хило Шамиль. Тигиз жерди ким салып атат? Кытай салып атат Сирквейде. Ушул эле Кытай. Ушулар. Мынакей өзүңүздөр күбө болдуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Баягы эле коррупция жеңиштен сатылып кетүү деген эле нерсе. Анткени бул жер атайын транспорт министрлигине өткөндөн кийин кенен жолдор салынып, айланма жолдор өтүп, машиналардын жүрүүсүн жеңилдетүү керек эле да. Бирок антпай эле айланасынын баары эле кафе болуп кеткен, май куючу жай болуп кеткен, биягы ашкана болуп кеткен, жактарын баары. Бизге гана уруксат берген эмес да. Ушунда карапайым элдин бир 24 болгон чарчы бүркөсү бар экен, эми ошол өтпөй калыптыр да, эми ошол талашты экен. Эми соттун чечимдерин дагы кийинки берүүлөрдө эмне болгонун сиздерге кенен айтып беребиз. Бул окуя ушуну менен бүтүп калбайт, экинчи чыгарылышта болот. Кийинкиде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.